Актриса Альбина Имашева 3-кызын жарык дүйнөгө алып келди. Кино жана театр актрисасы Альбина Имашева 10-июнда көз жарды. Ал жарык дүйнөгө 3-кызын алып келгенин актрисанын өмүрлүк жолдошу Арнис Кыдырмышев Супер KG порталына байланышка чыкканда билдирди. Оба бүгүн көз жарды. Азыр эле төрөтканадан келе жатам. Кызымдын да, Альбинанын да абалы жакшы, Кудайга шүгүр. Азыр алар шаардагы номер 4-төрөтканада. Кызымдын салмагы 3 кг 250 грамм, бою 51 сантиметр дешти дарыгерлер. Аман эсен жарык дүйнөгө келгенине шүгүр, деди Кыдырмышев. Булак Супер KG сайты. Нурбек Акканов белгилүү спортчу. Агамды атып кеткендердин артында буйртмачы бар. Үстүбүздөгү жылдын 26 майында Жалал Абад шаарынын Манас көчөсүндө бир адамды белгисиз бирөөлөр атып кеткендиги тууралуу кабарланды. Жабыркаган адам белгилүү спортчу Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаты Нурбек Аккановдун агасы экендиги белгилүү болду. Изи суу электе кылмышка шектелген жаран кармалды. Шектүү бул кылмышка өзү баргандыгын билдирди. Окуя боюнча Жалал Абад облустук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын маалымат катчысы Нурдин Жыйынтаев төмөнгүчө маалымат берди. 2020 жылдын 26 май күнү болжол менен 23:20 чамасында Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынан Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн 102 кызматына кабар келип түшкөн. Анда ошол эле күнү Жалал Абад шаарынын Манас кең көчөсүндө белгисиз ок атуучу куралдан денесинен жаракат алып 1977 жылы туулган жаран ооруканага түшкөндүгү кабарланган. Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөө тобу окуя болгон жерге барды. Окуя болгон жерден травматикалык ок атуучу куралдан атылган резина октор табылып, күбөлөр суралып, тиешелүү материалдар чогултулган. Топтолгон материалдар Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бириктүү реестине, жазык кодексинин ээн баштык беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Алдын ала жүргүзүлгөн териштирүүнүн натыйжасында Жалал Абад шаарынын Манас проспектисинде 26 май күнү болжол менен саат 22:00 чамасында бир жаранды Азия түспөлдөгү 20-25 жаштардагы эки жаран 3-4 жолу атып, окуя болгон жерден качып кеткендиги белгилүү болду. 31 май күнү шектүү катары 1995 жылы туулган Ош облусуна караштуу Кара Суу районунун тургуну кармалган. Шектүү Базар Коргон районунун аймагында жашырынып жүргөн жеринен колго түштү. Ал мурда соттолгон. Учурда убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө иштери жүрүүдө. Алдын ала айта турганым, шектүү бул кылмышка өзү баргандыгын билдирди. Кылмышты мойнуна алып, окуя болгон жерде көрсөтмө берди. Бул иштин артында бир нече киши бар. Аталган окуя боюнча жабыр тарткан жарандын белгилүү балбан, алыш күрөшү боюнча 2 жолку дүйнө чемпиону, дүйнөлүк универсиаданын чемпиону, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 2 жолку чемпиону. Учурда Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаты Нурбек Аккановдун бир тууган агасы. Агам өзү спортчу, эч кандай бизнеси деле жок, жөнөкөй эле эл катары адам, дейт ал өз сөзүндө. Агам учурда ооруканада, ден соолугу жакшы деп айта албайм. Алты жерине ок тийген, атууга шектелип кармалган баланы тааныбайбыз. Бул буйртма менен жасалган иш. Агама өчөшкөндө эле эч ким жок, бирок шек санаган адамдарыбыз бар. Аны учуру келгенде өзүбүз айтабыз. Азыр бул боюнча милиция тарабынан иш жүргүзүлүп жатат. Агам Жалал Абадта эле жашайт. Эч кандай деле жумуш кылбайт, бизнеси деле жок. Мындай окуялардын орун алып жатканына 2 жыл болуп жатат. Буга чейин да бир укук коргоо кызматкерин сабап кетишкен. Себепсиз эле буйртма менен киши өлтүрүүгө аракет кылган. Мунун үстүндө кимдер турганын баары эле билет. Менин ишмердүүлүгүмө деле тиешеси бар болушу мүмкүн. Жакында шайлоо келатат. Мага өчөшкөндөр агама басым кылып жатышы ыктымал. Мен алардын изине түшүп, андай акылсыздыкка барбайм. Бизде өлкөдө мыйзам иштейт. Ким кандай иш кылса, мыйзам алдында жооп берсин. Мен кылмыштуу иштерге мурда барган эмесмин. Кийин да барбайм. Атып кеткен бала акча үчүн иштеп, бирөөнүн буйругун аткарып жатат. Бизге буйртма берген кишинин өзү керек. Азыр ата-энеме, бир туугандарыма, балким мага дагы кол салуу болушу мүмкүн. Бирок мен шаардык кеңеште депутат болгондуктан мага тийсе резонанс болуп кетет. Коопсуздугубузду камсыздай эле дегидей, бизде бизнес же бир чоң мүлкүбүз жок. Өзүңүздөр билгендей, мен спортчумун. Спорттун арты менен ийгиликке жеткем. Спорт жаатында элге таанылып, азыркы учурда шаардык кеңеште депутатмын. Агам эч кандай кылмыштуу иштерге аралашкан эмес. Үй бүлөсү 5 баласы бар. Ал дагы спортчу, өзү ооруп жүргөн.
Ушул окуянын алдында эле ооруканага жатып дарыланып чыккан. Кырсык болгон күнү мен өз үйүмдө болчумун. Саат түнкү 11:30 чукул келинчегиме атам чалып калды. Окуя атамдар жашаган үйдүн алдында болгон. Мен да жакын эле жерде жашайм. Угаары менен дароо жетип бардым. Барсам эл чогулуп калган экен. Сапар акемди атам үйгө алып келиптир. Аркасынан бааркан. Дароо ооруканага алып жөнөдүк. Окуя орун алганда жакын жашаган жээним, анан атам көрүптүр. Айланада жайгашкан видео байкоолордун баарын карап чыктык. Агамдын аркасынан 2 күн акмалап жүрүшүптүр. Агам ал күнү өзүнүн үйүндө болгон. Атам жайлоодон келгенде учурашам деп үйгө барган. Үйдө 1 саатка чукул сүйлөшүп отурушкан. Агам чыгып машинасын ачып жатканда аркасынан келип аткан. Травматикалык ок атуучу куралды көрдүк. Дагы согуштук куралдын да гильзаларын таптык деп жатат. Укук коргоо органдары болушунча аракет кылып жатышат. Азыр 1 баланы кармашыптыр. Ошол мен аттым деп мойнуна алып жатат дейт. Бул ишти уюштуруунун аркасында бир эмес, бир нече адам бар деп ойлойм. Кылмыш боюнча башка эч кандай жаңы маалыматтар берилген жок. Бирок тергөөчүлөр бул ишти ээн баштык бир нерсе менен карап коюшту. Бул жерде адамдын өмүрүнө кол салышып, өлтүрүүгө аракет жасалып жатпайбы? Ал жерде 2 курал колдонулуп, адам оор жаракат алып жатат. Ошондой ок атылып жатса, адам өлтүрүүгө аракет эмес, ээн баштык менен иш козгоп коюшту. Иш жүрүп жаткандан берене үчүн нааразы болуп, унчуга элекпиз азырынча. Жаракаты оор болгону менен абалы жакшы. Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын директорунун орун басары Арстан Алымбаев жабырлануучунун учурдагы абалы тууралуу түнүкчө маалымат берди. Жабырлануучу биздин клиниканын травматология бөлүмүнө түшкөн. Бир нече жеринен жаракат алган, 6 жерине ок тийиптир. Травматикалык куралдын резина октору жамбаш белине тийген. Аны чыгарышкан. 3 ок денесин жанып өтүптүр. Жаракаты оор болгону менен учурда абалы жакшы. Өзүм кирип сурап чыктым. Акыбалы жакшы. Дарыгерлер карап тиешелүү медикаменттерди берип жатышат. Бул окуянын артында кандай сыр жатканы азырынча айкын эмес. Киши өмүрүнө кол салууга алып барган бул кылмышты укук коргоо кызматкерлери дыккат карайт деген ишеничтебиз жана бул иштин жүрүшүнөн кабар алып турмакчыбыз. Жогорудагы маалыматтар Супер KG сайтынан алынды. 19 жыл чабан болуп иштеген Акталаалык Шаршеновду кызы крутой бизнесмен кылды. Нарын облусунун Акталаа районуна караштуу Жаңы Талап айылынын тургуну Мирлан Шаршенов 3 жылдан бери туристтерди тосуу менен алектенип келет. Мирлан мырза буга чейин 19 жыл Соңгөл жайлоосунда мал чарбачылыгы менен алектенген. Быйыл мал чарбасынан туризм тармагына өткөнүнө 3 жылдын жүзү болду. 2017 жылдан бери 18 даана боз үй тигип, чет элдик туристтерди тосуп келет. Мирлан мырзанын туризм тармагына өтүшүнө кызы кызыктырган. Буга чейин 19 жыл мал багып, ушул жайлоону жайлап келдим. Улуу кызым чет тилин үйрөнүп жатат. Кызымдын сунушу менен туризм тармагына өттүм. Кудайга шүгүр, туристтердин саны өксүү болбойт. Өткөн жылы келген туристтер кийинки жылы дагы ага инилерин же бир туугандарын ээрчитип келе беришет. Айрым туристтер өздөрү котормочусу менен келишсе, кээ бири котормочусу жок келишет. Котормочусуз келген туристтерге кызым котормочулук ишин жүргүзөт. Экинчи уулум гид болуп эмгектенет. Ал дагы котормочу жагынан билим алууда. Келген туристтерди жер кыдыртып, көлдү айлантып, кооз жерлер менен тааныштыруу ишин кылат. Кичүү уулум туристтерге ат мингизүү, жатаканаларына от жагуу сыяктуу жумуштарды жасайт. Кыскасы үй бүлө менен кызмат көрсөтөбүз, деди Шаршенов. Ал жыл сайын келген туристтер менен бир туугандай болуп калышканын айтат. Жыл сайын келген туристтер менен бир туугандай эле болуп калат экенсиң. Алар бизге жөн келбестен кийим-кече, майда барат буюмдарды ала келишет. Биз болсо кийизден жасалган ар кандай буюмдарды белек кылабыз. Мен алардан бул жердин эмнесине кызыгасыңар деп сурайм. Алар жаратылышыңарга кызыгабыз. Өзгөчө 3400 метр бийикте, тоо башында жайгашкан көлүңөргө таң калабыз деп жооп беришет. Алар карта менен жүрүшөт. Карталарын карап, саймалуу ташка чейин барышат. Туристтерге сый көрсөтүп, этиканы дагы билишибиз керек экен. Орой сүйлөбөй, сылык кайрылуу зарыл. Ар кайсы өлкөдөн ар кыл мүнөздөгү туристтер келет. Кээ бир туристтер өз алдынча тил табышып, тамашалашып, бири-бири менен бат эле сүйлөшүп кетишсе, кайбирлери бири-бирин жактырбай басып кетишет. Анан калса булар тазалыкты сүйүшөт, деди Шаршенов. Булак турмуш KG.